7 bölüm. Элиша Теңирдин сөзүн уккула. Теңир мындай дейт. Эртең ушул убакта Самария дарбазасынын алдында бир ченем эң жакшы ундун баасы 1 шекелден, 2 ченем арпанын баасы 1 шекелден болот деди. Колуна падыша таянган төрө Кудайдын кишисине Теңир асман терезелерин ачса да ошондой болмок беле деди. Элиша ага ошондой болгонун өз көзүң менен көрөсүң, бирок сен андан жебейсиң деди. Дарбазанын кире беришинде 5 оорлуу 4 киши отурган. Алар бири-бирине өлүмдү күтүп ушул жерде отура беребизби? Шаарга барсак деле өлөбүз, анткени шаарда ачарчылык болуп жатат. Бул жерде отура берсек да өлөбүз. Андан көрө сириялыктардын кошуунуна барганыбыз жакшы. Бизди тирүү калтырышса, жашайбыз, өлтүрүшсө өлөбүз дешти. Күгүм киргенде алар сириялыктардын кошуунуна жөнөштү. Алар сириялыктардын кошуунунун четине келишсе, ал жерде бир да киши жок экен. Теңир мындай кылган эле. Сириялыктардын кошуунуна майдан арабалардын дүңгүрөгөнү, аттардын кишенегени, көптөгөн аскерлердин чуусу угулду. Ошондо алар бири-бирине чын эле Исраил падышасы бизге кол салыш үчүн мисирликтер менен хеттиктердин падышаларын жалдаса керек деп. Күгүм киргенде алар чатырларын, аттарын, эшектерин, бүт кошуунун ал кандай болсо ошол бойдон таштап, жандарын гана сактап качып кетишти. Жанагы 5 оорлуулар кошуундун четине келип бир чатырга кирип, ичип жешти да, андан күмүштөрдү, алтындарды, кийимдерди алышты да, барып катып коюшту. Башка чатырга да кирип, андан алышты да, барып катып коюшту. Анан алар бири-бирине биз туура эмес кылып жатабыз. Бул күн кубанычтуу кабардын күнү. Эгер биз муну айтпай жарык киргенче күтө турган болсок, анда айыпка жыгылабыз. Барып падыша үйүнө билдирели деп айтышты. Алар барып шаар дарбазачыларын чакырып, аларга биз сириялыктардын кошуунуна барсак, ал жерде бир да киши жок экен. Адамдын үнү да угулбайт. Байланган аттар, байланган эшектер гана калыптыр. Чатырлар кандай болсо, ошондой боюнча туруптур деп айтып беришти. Дарбазачылар бул кабарды падыша сарайындагыларга айтып барышты. Падыша түн ичинде туруп өзүнүн кызматчыларына мен силерге сириялыктардын бизге эмне кылганы жатышканын айтайын. Алар бизде ачкачылык болуп жатканын билишет. Ошондуктан алар шаардан чыкканда биз аларды тирүү кармап, шаарды басып киребиз деп ойлоп, кошуундан чыгып, талаага жашынып калышты деди. Ошондо анын кызматчыларынын бири шаарда калган 5 атты алып, кишилерибизди жиберип көрөлү. Исраилдин кырылып калган атчан аскерлеринин кошуунан калганы ошол гана болчу, деди. 2 майдан арабага түгөйү менен чегилген аттарды алышты. Падыша аларды барып көрүп келгиле деп сириялыктардын аскеринин артынан жиберди. Алардын артынан Иорданга чейин жол жүрүштү. Жолдо сириялыктар шашылыш качып бара жатканда таштап кеткен кийимдери менен буюмдары жайнап жатыптыр. Жиберилгендер кайра кайтып келип падышага билдиришти. Эл жапырт чыгып, сириялыктардын кошуунун талап тоноп алды. Теңирдин сөзү боюнча, бир ченем эң жакшы ундун баасы 1 шекелден, 2 ченем арпанын баасы да 1 шекелден болду. Анан падыша колуна таянган төрөнү дарбазанын жанына койду. Эл аны дарбазанын жанында тебелеп салды. Ал өлдү. Падыша Кудайдын кишисине келгенде, Кудайдын кишиси ага кандай айтса, ошондой болду. Ошондо Кудайдын кишиси падышага эртең ушул убакта Самариянын дарбазасынын алдында 1 ченем эң жакшы ундун жана 2 ченем арпанын баасы 1 шекелден болот деген. Ошондо ушул төрө Кудайдын кишисине Теңир асман терезелерин ачса да ошондой болмок беле деген эле. Кудайдын кишиси болсо ага ошондой болгонун өз көзүң менен көрөсүң. Бирок сен андан жебейсиң деген. Ага кандай айтылса ошондой болду. Эл аны дарбазанын алдында тепсеп салды. Ал өлдү. 4 бөлүм. Рух болсо мындай деп ачык айтып жатат. Акыркы убактарда адаштыруучу рухтарга жана жиндердин окутууларына кулак салып, кээ бирөөлөр ишенимден четтешет. Бул окутуулар абийири күйүп кеткен калпычылардын эки жүздүүлүгү менен таратылат. Алар үйлөнүүгө жана Кудай жараткан кээ бир тамактарды жегенге тыюу салышат. Бирок ал тамактарды ишенгендер менен чындыкты таанып билгендер ыраазычылык билдирүү менен жеши керек. Анткени Кудай жараткан нерсенин бардыгы жакшы. Эгерде ыраазычылык менен кабыл алынса, эч бир нерсе четке кагылбоого тийиш. Себеби алардын бардыгы Кудайдын сөзү жана сыйынуу менен ыйыкталынат. Ушуну бир туугандарга үйрөтсөң, өзүң жолдогон жакшы окутуунун жана ишенимдин сөздөрү менен азыктанган Иса Машаяктын жакшы кызматчысы болосуң. Пайдасыз куру сөздөрдөн кач, такыба болууга машык. Анткени денени машыктыруудан пайда аз, ал эми такыбаалык бардык нерсеге пайдалуу. Анда азыркы жана келечектеги жашоо үчүн убадалар камтылган. Бул сөз чындык жана толугу менен кабыл алынууга арзыйт. Анткени биз бардык адамдардын, айрыкча Исага ишенгендердин куткаруучусу болгон тирүү Кудайдан үмүттөнгөндүгүбүз үчүн эмгектенип жана кордукка чыдап да жатабыз. Ушуну айтып үйрөт.
Эч ким сени жаш сынтпаш үчүн сен Исага ишенгендерге сөзүң менен, жүрүш турушуң менен, сүйүүң менен, ишенимиң менен, тазалыгың менен үлгү бол. Мен келгенче ыйык жазууну окуп берип, насаат айтып үйрөтүп тур. Пайгамбарчылык боюнча жыйын башчыларынын кол коюп сыйынуусу аркылуу берилген жөндөмдүүлүгүңө көңүл коштук кылба. Ошол үчүн кам көр. Ошону таштаба. Сенин ийгилигиңди баардыгы көргүдөй болсун. Өзүңө жана окутууга көңүл бур. Ушул нерседе туруктуу бол. Анткени ошентүү менен өзүңдү да, угуучуларыңды да куткарасың. 11 бөлүм. Падышачылыгынын 1 жылынан тартып мен мадайлык Дарийдин таянышы жана тиреги болдум. Азыр сага чындыкты билдирейин. Персиядан дагы 3 падыша чыгат. 4-сү эбегейсиз байлыгы менен баарынан ашып түшкөн падыша болот. Ал байлыгы менен күч алганда баардыгын Греция падышачылыгына каршы көтөрөт. Андан кийин күч кубаттуу бир падыша чыгат. Ал зор күчү менен бийлик жүргүзөт, өз эрки менен иш кылат. Бирок ал падыша чыкканда анын падышачылыгы кыйрап 4 бөлүккө бөлүнөт. Падышачылык анын тукумуна өтпөйт, бийлик мурунку күчүн жоготот. Анткени анын падышачылыгы бөлүнүп кетет. Падышачылык алардан башкаларга өтөт. Анан түштүк падышасы күч алат, бирок аны өзүнүн төрөлөрүнүн бири жеңип чыгып бийлик жүргүзө баштайт. Анын бийлиги зор болот. Бирок бир нече жылдан кийин алар бири-бирине жакындашат. Өз ара тынчтык мамилесин түзүш үчүн түштүк падышасынын кызы түндүк падышасына келет. Бирок түштүк падышасынын кызы күчүн жоготот, анын тукуму да туруштук бере албайт. Ал өзү да, анын жандоочулары да, анын баласы да, ошол учурда ага жардам бергендер да чыккынчылык менен өлтүрүлүшөт. Бирок анын тукумунан бир адам чыгып аскерлерге келип, түндүк падышасынын чептүү шаарына кирип салгылашып жеңет. Ал турсун алардын кудайларын, алардын жасалма кудайларын, кымбат баалуу алтын күмүш идиштерин Мисирге алып кетет. Ал бир нече жыл түндүк падышасынан жогору турат. Ал түштүк падышасынын падышачылыгына чабуул коет, бирок өз жерине кайтып келет. Андан кийин анын уулдары куралданып, көп сандаган аскер жыйнашат. Алардын бири ыкчам келип, кыяндай каптап өтөт. Кайра келе жатканда түштүк падышачылыгы менен анын чептүү шаарына чейин салгылашып жүрүп отурат. Түштүк падышасы каарданып, түндүк падышасы менен салгылашканы чыгып, сансыз аскерин коет. Бирок аскер түштүк падышасынын колуна салынып берилет. Түштүк падышасынын аскерлери кайраттанат, падышанын жүрөгү көтөрүлөт. Ал миңдеген аскерлерди сулатат, бирок күч кубаттуу бойдон калбайт. Анткени түндүк падышасы кайрылып келип, мурунку аскерге караганда көп аскер коет. Бир нече жылдан кийин сансыз аскер менен, көп байлык менен келет. Ошол учурда түштүк падышасына көптөр каршы чыгышат. Көрүнүш аткарылышы үчүн сенин элиңдин козголоңчул уулдары да ага каршы көтөрүлүшөт, бирок кулап калышат. Ошондо түндүк падышасы келип, жал куруп, чептүү шаарды ээлеп алат. Түштүк падышачылыгы да, анын тандалма аскерлери да туруштук бере алышпайт, каршы турууга күчтөрү жетпей калат. Ким ага каршы чыкса, анын эрки менен иш аракет кылат. Эч ким ага туруштук бере албайт. Даңктуу жерге өзүнүн кошуунун коет. Ал жер анын колунан жабыр тартат. Өз падышачылыгынын бүт күчү менен, өзүнүн адилдери менен басып кирүүнү ойлоп, аны жүзөгө ашырат. Аны өлтүрүш үчүн ага өзүнүн кызын аялдыкка берет. Бирок бул ою ишке ашпайт, ал андан пайда таппайт. Андан кийин жүзүн аралдарга буруп, алардын көбүн ээлеп алат. Бирок кайсы бир жол башчы анын шылдыңын токтотот, ал тургай шылдыңын өз башына салат. Андан кийин ал өз жүзүн өз жериндеги чептерге бурат, бирок мүдүрүлүп жыгылып жок болот. Анын ордуна башка падыша келет. Ал даңктуу падышачылыкты аралап чыгууга салык жыйноочуну жиберет. Бирок ал да козголоңсуз эле, согушсуз эле бир аз күндөн кийин өлөт. Анын ордуна жек көрүндү падыша келет. Ага падышачылык урмат-сый көрсөтүшпөйт, бирок ал чуусуз келип, падышачылыкты айла амал менен ээлеп алат. Ал селдей каптаган сан жеткис аскерди селдей каптап кыйратат. Атүгүл келишимдин башчысын да кыйратат. Анткени ал аны менен келишим түзгөндөн кийин алдамчылык менен иш жүргүзөт. Анан чыгып, аз сандагы эл менен жеңишке ээ болот. Ал өлкөнүн тынч жаткан түшүмдүү жерлерине кирип, ата-бабалары да кылбаган иштерди кылат. Олжоону, талап тоноп алган мал-мүлктү, байлыкты өзүнүн кишилерине чачып жок кылат. Чептерди да кыйратууну ойлойт. Бирок ал ою белгилүү бир убакытка чейин эле ишке ашат. Андан кийин өз күчүн жана өз рухун козгоп, көп сандаган аскерлери менен түштүк падышасына каршы чыгат. Түштүк падышасы көп сандаган аныкынан күчтүү аскерлери менен согушка чыгат, бирок туруштук бере албайт. Анткени ага каршы айла амал уюштурулат. Атүгүл аны менен дасторкондо чогуу отургандар да аны өлтүрүүнү ойлошот. Анын аскери талкаланат, өлтүрүлгөндөр көп болот.
Бул эки падышанын тең жүрөктөрүндө арам ой болот. Бир дасторкондо отуруп жалган сүйлөшөт, бирок ийгиликке жетишпейт, анткени алардын акыры бир убакытка белгиленген. Ал өз жерине өтө көп байлык менен, ыйык келишимге карата жаман ой менен жөнөйт. Ал аны аткарып, өз жерине кайтат. Белгиленген убакытта ал кайрадан түштүк падышачылыгына барат, бирок акыркы жортуулу мурункудай болбойт. Анткени ага каршы китим кемелери келет. Анын шаабайы сууп, артка кетет. Ыйык келишимге каарданып, өзүнүн оюн ишке ашырат. Ыйык келишимден баш тарткандар менен кайрадан келишим түзөт. Ал аскерлеринин бир бөлүгүн коюп, чепти, ыйык жайды булгайт. Күн сайын чалынуучу курмандыкты токтотуп, кыйратуучу жийиркеништи орнотот. Келишимге каршы мыйзамсыздык кылгандарды ал кошоматтык менен өзүнө тартып алат. Бирок өз кудайын урматтаган адамдар күч алып, каршылык көрсөтүшөт. Элдин ичиндеги акылдуу адамдар кылычтан жана оттон, туткундан жана талаптоноодон бир нече убакыт азап тартышаарына карабастан көптөрдү акылына келтиришет. Азап тартып жатышканда аларга бир аз жардам болот. Аларга көптөр кошулушат, бирок анткордук менен. Акылдуу адамдардын ичинен кээ бирлери акыркы күн келгенге чейин сыналыш үчүн, күнөөдөн тазаланыш үчүн, агарыш үчүн азап тартышат. Анткени белгиленген мөөнөткө чейин дагы убакыт бар. Ал падыша өзү каалагандай иш жүргүзөт. Менсинип, өзүн баардык кудайлардан жогору коет. Кудайлардын кудайы жөнүндө жаман сөздөрдү сүйлөйт. Каар төгүлгөнгө чейин ал ийгиликке жетет. Анткени алдын ала эмне белгиленсе, ошол ишке ашат. Ал өз ата-бабаларынын кудайлары жөнүндө да, аялдардын каалоосу жөнүндө да ойлобойт. Эч бир кудайды сыйлабайт, анткени өзүн баардыгынан жогору коет. Бирок анын ордуна күчтүн кудайына урмат көрсөтөт. Ата-бабалары билбеген ал кудайга алтын күмүштөр менен, асыл таштар менен, ар кандай кымбат баалуу буюмдар менен урмат көрсөтөт. Чоочун кудайдын урматына бекем чеп тургузат. Аны кабыл алгандардын даражасын көтөрүп, көп элдин үстүнө бийликке коет. Жерди сыйдык катары бөлүп берет. Мезгилдин акырында аны менен түштүк падышасы салгылашат. Түндүк падышасы майдан арабалары, атчан аскерлери жана көп сандаган кемелери менен ага каршы бороондой көтөрүлүп келип, өлкөлөргө кол салып, аларды ташкындай каптап, тебелеп тепсеп өтүп кетет. Анан ал эң жакшы жерге кирет. Көптөгөн өлкөлөр жабыр тартат. Анын колунан Эдом, Маап жана Амон уулдарынын чоң бөлүгү гана кутулат. Ал өзүнүн колун ар кайсы өлкөлөргө каршы сунат. Мисир жери да кутулбайт. Ал Мисирдин казынадагы алтын күмүшүн, бардык байлыгын ээлеп алат. Анын артынан луптуктар менен эфиопиялыктар ээрчишет. Бирок чыгыштан жана түндүктөн угулган кабарлар анын тынчын алат. Ошондо ал катуу каарданып, көп элдерди кырып, жок кылуу үчүн чыгат. Анан ал өзүнүн падыша чатырларын деңиз менен даңктуу, ыйык жай турган тоонун ортосуна тигет. Бирок анын акыры келет, ага эч ким жардам бербейт. Менин жаным топуракта жатат. Мени өзүңдүн сөзүң менен тирилт. Мен өз жолдорумду жарыя кылдым. Сен да мени уктуң. Мага өзүңдүн мыйзамдарыңды үйрөт. Мага сенин буйруктарыңдын жолун түшүнүүгө акыл бер. Ошондо мен сенин кереметтериң жөнүндө ой жүгүртөм. Менин жаным кайгыдан алсырап бара жатат. Мага өзүңдүн сөзүң менен күч бер. Менден жалган жолду алып сал. Мага өз мыйзамыңды бер. Мен чындыктын жолун тандап алдым. Сенин өкүмдөрүңдү өзүмдүн алдыма койдум. Мен сенин аяндарыңа жабыштым. Теңир, мени уятка калтырба. Сен менин жүрөгүмдү кеңейткенде, мен сенин осуяттарыңдын жолдору менен кетем. Мага өз мыйзамдарыңдын жолун көрсөт. Теңир, ошондо мен аны өмүрүмдүн аягына чейин сактайм. Мени акылга келтир. Ошондо мен сенин мыйзамыңды сактайм. Аны бүт жүрөгүм менен сактайм. Мени мыйзамдарыңдын жолуна сал, анткени мен ошол жолду каалайм. Менин жүрөгүмдү дүнүйө кордукка эмес, өзүңдүн аяндарыңа бур. Көзүңдү бур, курулай убаракерчиликти көрбөйүн. Мага өзүңдүн жолуңда жүргөнгө кайрат бер. Сенден коркуш үчүн өз кулуңа өз сөзүңдү бекит. Менден өзүң коркуп жаткан маскарачылыгымды алып сал, анткени сенин мыйзамдарың жакшы. Мына, мен сенин буйруктарыңды каалап жатам. Мага өз чындыгың менен кайрат бер. Мага сенин ырайымдарың келсин, Теңир. Өзүңдүн сөзүң боюнча сенин куткарууң келсин. Ошондо мени жаманатты кылганга жооп берем. Анткени мен сенин сөзүңө ишенем. Чындыктын сөзүн менин оозумдан таптакыр алып салба. Анткени мен сенин мыйзамыңа ишенем. Сенин мыйзамыңды дайыма түбөлүккө сактайм. Мен эркин жүрөм, анткени сенин буйруктарыңды издеп таптым. Сенин аяндарыңды падышалардын алдында айтам, уялбайм. Өзүм сүйгөн сенин мыйзамдарың менен соороном. Колдорумду өзүм сүйгөн сенин осуяттарыңа сунам, сенин мыйзамдарың жөнүндө ойлоном.